Сыноо ар кимге ар кандай берилет эмеспи? 17 жашында турмуш жолуна аттанып, бирок ичара келишпестиктен улам 2 ажырым жолго түшкөн Диана учурда Борбор калабыз Бишкек шаарында Батирде турат. Себеби кызы Сумая төрөлгөндөн бери эки көзүнөн жаа ургап келет. Мен өзүмдүн атым Диана. 2002 колом 17 жашымда турмушка чыккам. Азыр 19дамын. Мен өзүм 17 жашыңызда турмушка чыкканыңызга эмне себеп болуп кетти? Баягы сүйүү же болбосо ала качуу? жок, өзүм акылдуу эме тийген. Мен бияка 9ду бүтүп келгем да шаарга окууга. Ошого байланыштуу ошондой болуп. Азыркы учурда жолдошуңуз кайсыл жакта? Жашооңуздар кандай? Азыр мен жашообуз азыр эмебиз туура келбей калган. Өзүм фамилиямды өзүм өткөрүп алгам, өзүм карамагымда кызым. Бирок жардам берип турат атасы. Жардам берип турат. Биле ушинтип ооруп атканын жүгүрүп жүрөбү дагы эле? Ооруп атканын билет, эми колунан келген жардамын берет. Көп деле сүйлөшпөйбүз. Өзүңүз үчүн 9 бүтүп бул жака келдим деп атсаңыз, бир жакта окудуңузбу же жөн иштеп жүрдүңүз Мен беле? өзүм колледжинде окуп аттым. Мугалимдикте окуп аттым. Толук бүттүңүзбү? Жок, элекмин. Ошо биринчи курсту бүткөндөн кийин көбөйтүйдүм. Ошо биринчи курсту бүткөнүм ойдон. Эмеде турат. Академический дем. Ошо буюрса улантайын деген оюңуз барбы? Ооба, буюрса эмди жылы улантсамбы деген ойлорум бар. Ошо кызымды жакшы кылып, өзүнүн эмесине келтирип алсам, буюрса улантам. Өзүңүз жаш эле экенсиз, 19да экенсиз, бала менен аябай эле кыйын болуп атса керек. Башында кыйын болгон, бирок өзүң балаң экен, эми баары бирөөгө таштай албайсың. Атасы менен кайра жарашайын деген эмелер жокпу? Эмне себеп болду эми канчалык сүйүшүп, күйүшүп үйлөнсөңүздөр анан? Просто ичара келишпестик болуп кетти. Канча убакыт жашадыңыздар? 1 жылдан ашык жашадык. 1 жылдан ашык. Жалгыз бой жаш эненин айтымында ай күнүнө жетпей 7 айлык абалда төрөлгөн Сумаянын кээ бир дене мүчөсү жетилбей калган. Бул нерсеге дарыгерлердин дагы кайсы бир деңгээлде тиешеси бар дейт. 2019-жылы 6-июнда төрөлгөм. Кызым да айына жетпей 7 айлык болуп төрөлгөн. Ушу айына жетпей төрөлгөндүгү үчүн бул ошо көзү эметип калды, көрбөй калды. Бул ошо больницада жатканда вакуумдун башкача бир түрүнө жаткырат экен да. Көзү саргарып кеткендиги үчүн. Ошондо бул баланын көзүн таңып жаткырыш керек болчу экен. А врачтар болсо көзүн танган эмес да. Ошондон кетип эменин ичи, вакуумдун ичи мындай ысык, анан кийин эме болот экен, жарык болот экен. Бул кичекей, өзү аябай кичекей, 1-200 грамм төрөлгөн да. Кичекей болгон үчүн ошо көзү эмеси айрылган экен да, отслойка деп коет экен врачтардын тили менен. Көзүнүн көрбөй жатканын 3 айында сезген эне мен дарыгер дегендердин баардыгына кайрылып чыккан. Мен көрбөй калган 3 айынан кийин билдим. 3 айынан кийин бул ошо көзүн тегеретип эле ушинтип тынбай калды да. Анан кийин ошондон билдик да, көзүн тегерет. Биз өзүбүздүн районго көрсөтүп атсак, ал жактан жакшы дешти. Аякта да глазный врачыбыз декретке чыгып кетип, семейный врачыбызга көрсөтүп аттык да. Ал жерден жакшы деп 2-3 жолу кетиришти айылга. Анан кийин эле ошо мен такырында өзүм билдимби же билбейм, такыр эле отура албай калдым да, көрүп элечи, көзү тегеренип эле тынбай калды да. Анан кийин дагы айылга эмеге районго түшүп көрсөтсөк, ушу судриги дешти. Судриги срочно шаарга алып бар деп шаарга алып келдик. Анан шаарга алып келип эле жалга алып барсак, ошол жерден УЗИге жиберди. УЗИден анан кийин анализин чыгарып беришти. Ушу отслойка, сетчатка 5-стадия уже болуп калыптыр деп. Анан бул күндөн күнгө кандай убакыт өткөн сайын ушу көрбөй калганга эме болуп кала берет экен да. Ошол убакта анан кийин бул ошол убакта 3 ай, 4 ай болуп калган болчу уже. Анан кийин биз эмеден болгону Кыргызстандын эмелеринен ушу операция болот экен түрктөрдүн эмелеринде, частный клиникаларында деп биз ошолорду кыдырдык. Бир Айни 45-теги частный бир Түркиянын клиникасы бар экен, ошол жерден операция болот деп ошол жерге барып токтолуп калганда, эмеден Түркиядан эмеси келип, профессор келип, жок, бул уже аябай сложный болуп калыптыр, биз кыла албайбыз деп отказ берип койду. Аябай уже көргөнгө эмеси жок деп такыр элечи, уже көрбөйт болду деп. Анан кийин
мен эми көрбөй турбай деп ыйладым, эми баары эме болот экенсин, энеңдин энеси болгондон кийинчи. Анан кийин мындай өзүм ошол убакта мындай эметпептирмин да. Убактысы өтүп кетет десе эле эмне кылам деп мындай эме болуп калдым, маңыруу сыяктуу эле эч нерсе оюма келбей эле кечке ушуну ойлоп эле. Анан кийин ушу фондторго кайрылып баштадым. Ушу эмеден Түркиянын өзүнө алып барасыңар, $9,000 деп жазып берип койду. Анан ошол жака деп мен жана элиң барсыңбы фондко бардым. Ошол фондто ошо Санкт-Петербургда профессор, Санкт-Петербургда экен да мен. Анан ошол жактан билдим, ошол жакта экен. Ошол жерден алып номерин, ошо элиң барсыңбыдан ошол жакка кеткен эжелердин номерин алып, ошол аркылуу ошол жакка барып, ошо Келдибек Атабековдун жардамы менен биринчи операциябыз өткөн. Андан кийин ошо биринчи операциябыз өткөндөн кийин көзүнүн тегеренгендери токтоп, мындай кыйла жакшы болуп калды, көзүнүн формасы өзүнө келип. Андан кийин формасы өзүнө келип кичине эме болуп калды. Бул бир эле операция менен бүтпөй, мындай 4-5, даже 4-5ден да ашык операция болот экен. Биз өзүбүз эле уже азыр 6 жолу наркоз алды. 6 жолу наркоз алып, 4 жолу бардык. Азыр 5-чисине барабыз. Буюрса жылыш жакшы. Үзүлбөгөн үмүт менен бир канча операцияны башынан өткөрүп, жыйынтык жакшы боло баштаган. Кээ бирөөлөр эмне эле кечке алып барып жатасың, зыяны тиет дегендер да болгон. Бирок эне үчүн биринчи кезекте кызынын жарык дүйнөнү көрүүсү болгон. Мен деле мындай көп киши эметишти да, сен эмнеге кайра барып атасың, баланы да кыйнап коесуң, операция кылдырба болду дешип. Мен өзүм деле ичимде ойлодум, эмне кайра барып атам, же жылыш болбосо деп. Бирок экинчи операциясынан кийин мындай жылыш болгон да кичине. Анан кийин мындай оюм кетти, мен деле кайра эле убакыт корой береби депчи. Эч эме болбосо деп. Анан кийин ошол 4-чү операциябызга барбайбызбы, 2 ай убактыбызды өткөрүп бардык. Бул эмелерди, каражаттарды өзүнүн тайтасы менен атасы көтөрүп берип атты. Ошо могул 4-чү операциябызга барып келгенден буюрса жылыш жакшы, жерлерге мындай калсы жерлерге мындай жарыктарды, ак бир барактарды койсок жөрмөлөп барып алып атат. Бул өзү уже 2 жашка чыгайын деп калды. Буюрса июндун 6-сы 2ге чыгат. Кичинекей. Ошо наркоздон аябай кичек болуп калды. Азыркы тапта бул жакта ким менен жашап атасыз? Өзүм жалгыз жашайм. Азыр эми өзүңүз байкап атасыз, кымбатчылык болуп атат. Аялдар жардам берип турат. Бул ичекеден айлык акча алат, бешиң айына ошо квартираларыбызга, эмелерибизге жетет. Жакында ошондо кайсы жакка кайра эле ошол Санкт-Петербургда ошол барганыбызда акыркы операциясы болуп калышы деп да. Анткени аябай жылыш жакшы болуп калыптыр деп да мында. Жылыш жакшы буюрса, акыркы ошо операциясы болуп калышы мүмкүн. Муну уже отслойкасы жатып калыптыр дешти. Бул келгениңерде очки тагып беребиз, ошо операция менен очки болот деди да. Биз могу 4-чү барганыбызда операцияга эле акча чогултуп барганбыз да. Анан кийин ошол жерден укол сайылат деди. Кымбат укол сайылат экен көзүнүн ичине, 2 көзүнө. Анан эме кылбай эле, аны билген эмеспиз, ал айтылган эмес да чында. Анан ошол жакка баргандан кийин операцияга дагы кошулуп укол сайылат, да 70 миң тапкыла деди. 70 миң рубль тапкыла деди. Анан кийин ар бир көзүнө 70 миңден кетет экен да, рубль болгондо 2 көзүнө 140 миң рубль кетет экен. Анан ошол жактан ызылдап, бул жактан процент алдыртып. Анан кийин ошол жакта Майя Жумабаева деген эжеге чоң рахмат, ошол жардам берип турду бизге. Ошол менен дарылар эметилип, уколдор сайылып, анан операциясы толук бүттү. Кудайым буйрса, ушул барганыбыз менен операциясы толук жабылып калышы мүмкүн экен да. Ушунда барсаңыз. Ушунда барсак буйрса, ушу менен очки тагылып берилет экен. Өмүр бою ушул очки тагынып калат бекен жагында экен. Өмүр бою очки тагылып калат экен. Бирок толук кандуу көрөт. Толук кандуу көрүнөт экен, ооба, акырындык менен. Июль айынын 10-унда Москва жергесинде Сумаянын көзүнө операция жасалат. Ага 500 миң рубльдан ашык каражат керектелип жаткан учуру. Азыр бизге ошо каражат боюнча жардам керек болуп жатат. Ушул операциясына 400 миң рубль кетет экен. Андан мурункуларыбызга 300 миңден кетчү. Ар бир барганыбыз иши кайра өзүнчө дагы жогрелерибиз менен где-то ошо 400 миң кетчү. Азыр операциянын өзүнө эле 400 миң кеткен ошого.
каражат боюнча жардам сурайлы деп кайрылып жатты эле ошол кыргызерме. Бул каражатты табууга апасынын каражаты жетишсиз. Кичинекей Наристенин жашоосуна кайдыгер карабаган бардык мекендештерден жардамга кол сунуңуздарды өтүнөбүз.